Айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Үйөгө Востоктон жолубуз Аскар Шакиров көчөсү 4А дарегинен көп кабаттуу үйдүн 9-кабатынан бир бөлмөлүү толук эбро ремонту бүткөн үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Үйдү Капитал Строй компаниясы тарабынан курулган. Үйдүн коросуна унаалар кире албайт. Уна токтоо үчүн жертөлөлөрү дагы бар. Андан сырткары айланасында бала бакча, мектеп, бүт баардык жашоого эмне керек болсо ошонун баары айланасына жакын жайгашкан. Бул үйдү батирди сатып алып ижарага дагы берип пайда көрсөңүздөр болот. Эч кандай устан артынан жүгүрүп жүрбөйсүздөр. Үйдө 60-50%дай адамдар кирип жашап башташкан. Лифт азыр ишке берилген. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланат. Суу, свет, газ, канализация. Үйдүн биринчи кабаттары соода түйүндөрү болуп калат. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалын да тааныштырып өтөлү. Коопсуздук үчүн коопсуздук чаралары алдын алынган. Сиз атап отурган батир дал ушул бир бөлмөлүү батир болуп калат. Көрүп турасыздар. Эшиктери толугу менен брондолгон эшик. Мен сиздерге алгачкы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсом, эчтен кирип келип, үйдүн жалпы аянты 53 метр квадрат түзүп калат. Акчасы деле сиздин капчыгыңызга төп келет деген ойдобуз. Биринчи алгачкы бөлмөсү бул даараткана бөлмөсү эчтен кирип келгенде, андан кийин ашкана бөлмөсү, анан конок бөлмөсү, анан жуунуп таануучу бөлмөсү, күтүү залы чакан көрүп турганыңыздардай, ремонттун абалын өтө жогору деп айта албайм, ортодон бир аз жогорураак. Электр чалгылар толугу менен тартылган, асма чырактары толугу менен иштеп турат, алмашуу жолдору жок. Үйдүн техпаспорту ушул жылы берилет деген үмүттөр бар экен, буюрса, убадалар бар экен. Алгачкы бөлмөлөргө башып батырган болсок, биздин алгачкы бөлмөлөрүбүз айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн эмгектери толугу менен үй менен биргеликте калтырылат. Асма чырактары жайында бул чырактарын 90 градуска бурууга болот. Газ мечи дагы киргизилген, көрүп турасыздар. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Суунун агымында мен сиздерге көргөзүп өтөйүн. Ысык суубуз, ак жылытуубуз жүрүп турат. Аристон дагы иштеп турат. Ушул эле ашкана бөлмөсүн 2 бөлмө кылып бөлүшкөн экен. Ашкана бөлмөсүнөн уктоочу бөлмөсү же болбосо спальный бөлмөсүнө дагы кирип кетүүчү жолдору бар экен, көрүп турасыздар. Потолокторду, шыптарды жууп тазалап болот. Ортосун гипсокартон менен бөлүп коюптур. Үйдүн сырты толугу менен жылууланган. Жылуулук системалары орнотулган. Болгону борбордук жылуулук системасына орнотуп койсо гана болгону. Бул тарабына азыр учурда өздөрү кирип бир аз жашаган экен, бирок батирди чоңойтебиз дейт, ошондуктан сатып жатат экен. Бөлмөнүн терезеси күн батыш тарапта карап турат. Күнгөй бет тарап болуп калат. Маңдайыбызда Аскар Шакиров көчөсү, көрүп турасыздар. Унаа токтоо үчүн жайлары дагы бар, көрүп турасыздар. Биз кийинки бөлмөлөргө башып турган болсок, бөлмөнүн терезеси, сапаттары жакшы. Электр чалгылары мыкты сапаттан коюлган. Сыналгы ТВ зонасы дагы каралган. Биз кийинки бөлмөлөргө сиздер менен башпагалы. Ушул эле бөлмөгө улай жанаша жайгашкан бөлмөбүз. Бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн бир эшиги бар. Бөлмө терезеси дагы дал ушундай эле күн батыш тарапта карап турат. Потолоктору натяжный потолок. Люстраларды илип койгон. Үйдүн сырты толугу менен жылууланган. Бөлмөнүн терезелери күнгөй тарапта карап турат. Дагы ушундай эле. Биз кийинки бөлмөлөргө башып турган болсок, баасы деле жөндүрөөгө эле айтып жатат. Бир бөлмөлүү батирлер негизинен эле бир аз кымбатыраак жүрөт, 2-3 бөлмөлүү батирлерге караганда. Себеби метр квадраты азыраак болгон үчүн акчасы дагы бир аз азыраак болуп калат. Биз кийинки бөлмөгө башып турган болсок, жуунуп таануучу бөлмөсү Аристонун жайында желдетүү системалары иштеп турат. Суунун агымын дагы көргөзүп өтөйүн. Суунун агымы дагы жакшы, көрүп турасыздар. Сырткары үчүн жуунуп таануу үчүн жайлары бар. Кафелдердин сапаттары жакшы, суунун агымы жакшы. Ушул эле бөлмөгө бет маңдай жайгашкан биздин кийинки бөлмөгө башпагалы. Биздин кийинки бөлмөбүз бул акыркы бөлмөбүз. Даарат алуу үчүн бөлмөсү. Даараткана бөлмөсүндө дагы өзүнчө Аристону бар. Желдетүү системалары толугу менен иштеп турат. Андан сырткары коочу үчүн жайлары дагы бар. Айымдар жана мырзалар, ушу бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, жалпы наркы 1200 акш доллары менен бааланууда. 1300 деп эле биз сүйлөштүк. Бир аз арзаныраак бериңиз деп суранып атып, ушул баага көндүргөнгө аракет кылдык. Мындан да бир аз кеми болот, албетте ырымына кеми болот. Ал эми 53 метр квадратты көйүтө турган болсок, 1200 $63,600 болуп калат экен. Муну сумга дагы көйүтүп көргөзүп өтөйүн болжолдуу түрдө. 5,558,640 сомдун тегерегинде болуп калат. Мындан да бир аз кеми болот деп айттык. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алып калсаңыз, төмөндөгү номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ар бириңиздерге үй жокторго ушул жылы жок дегенде бир бөлмөлүү үй насип кылсын деген жакшы ниет менен жыйынтыктайлы. Жакты баскычын басып коюңуздар, хейтерлерди жазыңыздар. Сиздердин ой пикириңиздер дагы мен үчүн маанилүү.